Урматтуу мекендештер, Москва шаары, клиника Элмед. Врач-стоматолог Гулам уулу Надырбек төмөнкү кызматтарды сунуштайт. Тиш алуу, салуу, тазалоо, протез, керамика, брекет, цирконий, коронка, имплантация, детский стоматология. Толук маалымат төмөнкү номерде. +7 925 660 36 68. Метро Южная, выход 7. Улица Варшавская шоссе 128, корпус 1. Белгилеп айта кетчү нерсе, биз 24 саат иштейбиз. Андыктан эч ойлонбой байланышып келе берсеңиз болот. Мадумаров камакта калтырылды. Жогорку кеңештеги оппозициялык Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаровдун иши боюнча 8 декабрда Бишкектин 1-май райондук сотунда судья аны үй камагына чыгаруу боюнча адвокаттарынын өтүнүчүн карап канааттандырган жок. Назар Ньюс маалыматтык порталынын билдиргенине караганда Мадумаровду камакта калтырууга негиз жок болчу. Жогорку кеңештин 75 эл өкүлү Мадумаровго ишенсе болот деп үй камагына чыгаруу өтүнүчүн беришкен. Ден соолугунун абалына карабастан 1-май райондук соту 9 февралга чейин абакта калтырды. Адахан Мадумаровдун адвокаты Гуляна Убалиева судья Мирбек Сатарбек уулу жогорку кеңештин 75 депутаты кол коюп берген өтүнүштү эске албаганын айтты. Булак Назар Ньюс кежи. Борбор Азия өлкөлөрү Орусиянын Украинага каршы аскерий агрессиясына жооп катары евро биримди киргизген санкцияларды айланып өтүү үчүн аянтча катары колдонушу мүмкүн. Бул тууралуу евро биримдиктин санкциялар боюнча атайын өкүлү Дэвид О'Салливан Өзбекстандын газета УЗ басылмасына курган маегинде билдирди. О'Салливан 29-30 ноябрь күндөрү Өзбекстанда болду. Бул европалык дипломаттын соңку 8 айдагы Борбор Азияга болгон экинчи сапары. Ал апрель айында ушул аймакта болгон. Евро биримдиктен Борбор Азияга, анын ичинде Өзбекстанга, Казакстанга жана Кыргызстанга экспорт акыркы мезгилде кыйла өстү. Ошол эле учурда чөлкөмдөн Орусияга продукцияларды жеткирүүнүн көлөмү кескин өстү. Биз Орусия менен сооданын багыты өзгөргөнүн көрүп жатабыз. Азыр Казакстан, Өзбекстан, Армения, Сербия, Туркия баеге барат. Биз товарлардын кээ бир түрлөрү бул өлкөлөр аркылуу Орусияга өтүп жатканына тынчсызданып жатабыз деген Дэвид О'Салливан. Брюссель бул Кремльге санкцияларды айланып өтүүгө жардам берет деп кооптонууда. Өзбек бийликтери акыркы сүйлөшүүлөрдө евро биримдиктин өкүлүн санкцияларды айланып өтүүдө ортомчу болбойбуз деп ишендирип, реэкспортко байланыштуу абалдын жакшыртканын тастыктаган статистикалык корутундуларды берүүгө убада кылышкан. Анткени менен Эп Ташкенттен Москва менен соода-экономикалык карым-катташты кыскартууну талап кылбайт. Биз Өзбекстандан санкциялардын толук спектрин сактоону талап кылбайбыз. Бул абдан кыйын. Бирок биз Орусиянын аскердик аракеттери үчүн өзгөчө маанилүү болгон 45ке жакын продукциянын азыраак санын аныктадык. Ал эми биз бул товарларды Өзбекстан сыяктуу үчүнчү өлкөлөрдөн реэкспорттоого жол бербөөгө аракет кылабыз деп жатабыз деп белгиледи евро биримдиктин атайын өкүлү. Буга чейин Верска басылмасы акыркы жарым жыл ичинде эле Орусия санкцияларды буйтап өтүп, жалпы суммасы $0,5 миллиард түзгөн батыш компанияларынын чиптерин импорттогонун жазган. Бул чиптер курал жабдык чыгарууда да колдонушу мүмкүн. Анан тышкары коргонуу өндүрүш үчүн миллиондогон долларга жабдыктар жана жарандык авиация үчүн тетиктер киргизилген. Журналисттер жабык бажы статистикасынын жардамы менен Орусияга 1-январдан 1-июлга чейин киргизилген санкциялык буюм тайымдардын көлөмүн эсептеп чыгышкан. Орусияга тыюу салынган товарлар негизинен Кытай, Гонконг, Бириккен Араб Эмираттары жана Туркия аркылуу реэкспорт болору кабарланган. Ошондой эле Казакстан, Кыргызстан, Армения жана Өзбекстандагы маанилүү роль ойноору иликтөөдө белгиленген. Булак Азаттык. АКШ Газадагы ок атышууну токтотуу боюнча буунун резолюциясын бөгөттөдү. Буунун баш катчысы Антонио Гутерриш буунун коопсуздук кеңешинин мүчөлөрүнө кайрылып, Газадагы гуманитардык коркунучту токтотуу үчүн баарын жасоого чакырды. Бирок АКШ вето койгонуна байланыштуу кеңеш жума күнү резолюция кабыл ала алган жок. Мындай маалымат буунун сайтына жарыяланды. Бириккен Араб Эмираттары тарабынан резолюциянын жаңы долбоору сунушталды. Документте гуманитардык себептерден улам ок атышууну токтотуу талабы камтылган. Буунун коопсуздук кеңешинин 13 мүчөсү резолюциянын кабыл алынышы үчүн добуш берди. Улуу Британия добуш берүүдөн калыс бойдон калды. АКШ ага вето койгондуктан документ кабыл алынган жок.
Бунун башкачысы Антонио Гутерриш Газадагы гуманитардык система кыйрап бүтүндөй аймак үчүн оор кесепеттерге алып келиши мүмкүн деп эскертти. Палестинанын бул дагы өкүлү Рият Мансур АКШнын Газа тилкесинде ок атышууну токтотууну талап кылган Коопсуздук кеңешинин резолюция долбооруна вето коюусун өтө кайгылуу деп атады. Палестинанын премьер-министри Мухаммад Штайы да ушундай эле билдирүү жасады. Булак Супер Кежи. Орусиянын президенти Владимир Путин жана Ирандын президенти Ибрахим Раиси Кремлдеги жолугушууда Газа тилкесиндеги кырдаалды талкуулашты. Ирандын президенти Орусияга сапарынын алкагында батышты Газадагы палестиндиктерди тукум курут кылууга көмөктөшүп жатат деп айыптаганын Reuters билдирди. Ага ылайык Иран менен Орусиянын лидерлери сүйлөшүүдө эки тараптын аскердик кызматташтыгы өсүп жатканы тууралуу сөз кылышкан жок. Тараптар экономикалык, анын ичинде мунай газ өндүрүү тармагын талкуулашты. Путин менен Раиси 5 сааттан ашуун убакыт сүйлөштү. Ирандын президентине чейин орус президенти Бириккен Араб Эмирликтеринин жана Сауд Арабиясынын лидерлери менен жолуккан. Путин жакынкы чыгыштагы өзгөчө Газа тилкесиндеги кырдаал маанилүү деп белгиледи. Раиси Газа тилкесиндеги Израилдин аракеттерин адамзатка каршы кылмыш деп атады. Ирандын лидери Израилди батыш өлкөлөрү менен АКШ колдоп жатканын кайгылуу деп атады. Путин мурдагы айтып келген сөзүн кайталап, Газадагы балдардын кыйналганын көргөндө көзгө жаш айланат деди. Reuters белгилегендей, батыш өкмөттөрү анын бул сөзүнөн кийин Украинадагы жай тургундардын өлүмүн эске салып, эки жүздүү мамиле катары баалашты. Орусиянын мамлекеттик агенттиктери жана ТАСС орус Иран лидерлеринин жолугушуусун учкай гана чагылдырып, сүйлөшүүнүн мазмунун ачык беришкен жок. Батыш өлкөлөрү жана Киев Орусияны Украинадагы согушта Иранда чыгарылган шахет дрондорун колдонорун айтып келет. Акыркы убактарда мындай дрондор Орусиянын өзүндө чыгарылып жатканы айтылууда. Орусия Иран менен Сирияда да кызматташат. Экөө тең Сириянын президенти Башар Асадтын режимин колдошот. Иран Израилдин Газадагы Хамас, АКШ менен Евробиримдикте террордук деп таанылган уюмуна каршы операциясын кескин айыптап келет. Израиль Иранды Хамасты колдойт деп айыптайт. Кремль Газа тилкесинде ок атышууну айыптап, тилкедеги жай тургундардын өлүмү үчүн Израилди сынга алган. Булак Азаттык. Париж 2024 орусиялык спортчуларга Олимпиадага катышууга уруксат берилди. Бирок бир шарт менен. Эл аралык Олимпиада комитети Орусия менен Беларустун спортчуларына 2024 жылкы Олимпиадага бейтарап статуста катышууга уруксат берди. Мындай маалымат уюм тарабынан таратылган пресс-релизде айтылды. Анда Орусия менен Беларустун спортчуларына жекече нейтралдуу спортчулар катары Париж Олимпиадасына катышууга уруксат берилген. Эл аралык федерациялар жана эл аралык спорттук иш-чаралардын уюштуруучулары үчүн ЭОКтун аткаруу комитетинин 2023 жылдын 28 мартындагы сунуштарына ылайык катуу тандоо шарттары колдонула турганы белгиленген. ЭОК Париждеги Олимпиадада орус символдорун көрсөтүүгө болбойт деп баса белгиледи. Тыюу 2024 жылкы оюндардын бардык иш-чараларына жана объекттерине тиешелүү. Париждеги Олимпиада оюндары 2024 жылдын 26 июлунан 11 августуна чейин өтөт. Булак Супер Кежи.